Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен биз кыргыз адабияты сабагын өтөбүз. Анда сабактын темасы Аман Саспаевдин өмүрү жана чыгармачылыгы татым туз аңгемеси. Сабактын максаты Аман Саспаевдин өмүрү жана чыгармачылыгы татым туз чыгармасы менен таанышуу, өз ойлорун эркин айтууга көнүктүрүү, мекенди сүйүүгө тарбиялоо. Балдар, сабакты баштаардан мурун силерге туулган жердин топурагы алтын деген макалды дагы бир жолу эскертким келип турат. Ойлонгулачы, чындыгында эле ошондой элеби? Аман Саспаев Түп районундагы Кең Суу айылында 1929 жылы 15 октябрда жарык көргөн. Көзү тирүү кезинде гезиттерге берген маегинде туулган күнүм так эмес деп айтканы бар. Атасы Саспа большевик болгон. Тилекке каршы эрте эле көзү өтүп, аялы 2 бала менен Түрк күнүнө барат. Бирок аны бай манаптын тукуму деп колхоздогу жумушка албай коюшкан. Кыйынчылыктан улам апасы турмушка чыгып, үй бүлөсү менен Кытайга жөө жалаңдап барышат. Кулчага барып, өгөй атасы чөп чаап, мал багып, апасы бирөөлөрдүн кийимин жууп тирилигин кылышкан. 1937 жылы Аман Саспаев Кытайдагы Тогуз Тороо уездине караштуу Моюн Күзөр айылындагы уйгур мектепте сабатын ачат. Кийин Тогуз Торонун Жаңы Шаар деген айылында, Кулжа шаарында уйгур казак мектептеринде окуп билим алган. Кулжа шаарындагы гимназияны аяктагандан кийин 30 баланын ичинен Аман Саспаевди кайра мугалим кылып алып калышкан. Мектепте адис жетишсиз болгондуктан биздин жазуучубуз физика, казак адабияты, биологиядан да мугалим болуп эмгектенген. 1962 жылы Кыргызстанга кайтып келет. 1966 жылга чейин туулган айылы Санташ совхозунда жумушчу, тракторист болуп эмгектенет. 1967-88 жылдары Кыргызстан жазуучулар союзунун Ысык Көл облусу боюнча адабий кеңешчиси болуп иштеп, 1971-73 жылдары Москвадагы жогорку адабий курста окуган. Аман Саспаевдин багып алган атасы эки жерге куда түшүп, бирине калың бергенине карабай, Тамара аттуу Кытай кызына үйлөнүп, бактылуу өмүр сүргөн. Аман Саспаев менен Тамара Саспаеванын кызы Зияхан 7 ай кезинде чек арада чарчап калат. Бирок андан башка дагы Артуш, Мурат, Турган, Арзы, Арун, Кундуз аттуу 6 балалуу болушуп, аларга татыктуу тарбия беришкен. Жазуучу өмүрүнүн акырына чейин Каракол шаарында жашап, Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинде иштеди. Ал 86 жаш кураганда дүйнө салып, сөөгү Түп районунун Кең Суу айылына коюлган. Аман Саспаев 55 000 сөздүк камтыган Кытайча-кыргызча сөздүктү түзүп, 2003 жылы Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгына карата жарыкка бастырып чыгарган. Анда Аман Саспаевдин татым туз аңгемесине кыскача токтололу. Бул аңгемеде Аман Саспаев адамдардын ой санаасындагы ар түрдүү кубулуштарды терең иликтеп, бүтүндөй бир романга сыйчу окуя, мезгилди камтууга аракеттенген. Жазуучу бул эң сонун аңгемесинде бир жагынан эл жеринен ажыраган адамдын трагедиясын, экинчи жагынан ошол эч кимге белгисиз карапайым кыргыз карыясынын мекен эл жөнүндө кандай бийик жана таза сезимдерди алдыйлеп, кандай улуу сагыныч, сөз жеткис кусалык менен жашап өткөндүгүн баяндайт. Чыгарманын кыскача мазмуну мындай: алыскы Кытай жергесиндеги уйгурлар жашаган бир жерге 30-дун орто белиндеги Келгинбай деген жалгыз үйлүү кыргыз келип бир нече жыл жашап калат. Үрккөн эл туулган жерге кетебиз деп камынганда, ал катуу ооруп, орто жолдо жаткан. Мекенге кетер алдында Келгинбайдын атасы сакалынан ылдый жашын куюлтуп, келини Оймокчонго мындай дейт: жарык дүйнөдө жалгыз балам эле. Ал сага аманат. Мага топурак өз эл, өз жерден буйрсун. Неберемди энеңдин этегине салып бер. Балам, жыттап жүрөйүн, дейт. Каршылык кылмак беле, келин байкуш элге көргөзбөй көз жашын көлдөтүп, баласын кайненесине карматат. Ошондо кайнатасы бир түйүнчөк берип, могу түйүнчөктү катып кой, кокус ары бурулуп кетсе, сууга эзип оозуна атамыз, айыгып мал болсо колуна бер, деп айтат. Суусу түгөнбөптүр, Келгинбай келтеден айыгат, бирок чек ара жабылып, элине кетүүгө кеч болуп калат. Арыганча ал ошол жерде жашоосун улантат. Арадан 30 жылча убакыт өтүп, абышка болгондо анын башына кайрадан оор кайгы түшөт.
Жаман оорудан улам Келгинбайдын кемири Оймокчон бул дүйнө менен кош айтышат. Бирок мындайдын далайын көргөн Келгинбай чал жашоодон үмүт үзгөн жок. Үмүт менен жашаган Келгинбай тирилигине киришет. Үй ичин жыйнайт, чачылган бирдемелерин иреттеди. Анан жаман талпагына жайланып отуруп чөнтөгүндөгү түйүнчөктөн бармактай туз алып чыкты. Бул баягы атасы мекенге кетип бара жатканда келини Оймокчонго аманат калтырган түйүнчөк. Анда катылган бармактай туз бар. Карыя тузду жалап, шербет таамданган шилекейин кумарлануу менен жутуп жатат. Нитин кыйынчылыкта да ал тузду жалап, Келгинбай чал көңүлүн көтөрүп, өзүн өзү жоошутуп жашаган. Анткени өз жеринин бир татым тузу Келгинбай чалдын өмүрлүк колдоочусу, үмүт менен ишеним берүүчүсү, сагыныч менен кусалыгын таркатуучусу болуп калган эле. Мына балдар, мындай аңгемени өз мекенинен аркасыз ажырап, ата конушу көзүнөн учкан армандуу адам гана жаза алат. Өз мекенине жашаган бакыттан ашкан бакыт жок деген жазуучунун сөзүн дагы бир жолу кайталоого туура келет. Негизи балдар, Аман Саспаев ымандай сырын төгүп, агынан жарылып айткан бул асыл татым туз аңгемесине толугу менен көркөмүлүктөөдөн өтүп, көркөм жалпыланган. Анда силер үйгө тапшырма алгыла. Үйгө тапшырма Аман Саспаевдин өмүрү чыгармачылыгына кластер түзүү, татым туз аңгемесин окуу, Келгинбай карыя кандай үмүт менен жашады, бул суроонун тегерегинде ой толгоо жүргүзүү. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.